Рахмат. Мына азыр Майрамбектин накта чыгармачылык жактан күчкө толуп ташкындап турган кезеги. Өзүңүздөр билесиздер, кыргыз телевидениясы аяктап баратканда бейпил түн, коломто, ким заказ берсе эле Майрамбек азыр Кытайдын тоогундай төрөп аткан кезеги. Азыр имине көп, Токтогулдан ырчы көп. Өткөндө Ошто бир жерде конокто отурсак, бирөөсү сурап калды, Абдылда эмнеге Токтогулдан ырчылар көп чыгат? Деди эле, мен жооп бергенче Жамбыл айтып атат, себеби дейт, Токтогулда кара куурай өсөт дейт. Чегет экенбиз дагы, анан делать нечего ырдай берет экенбиз да. Мен айттым, жок Жамбыл, андай эмес. Бизде суу таза, аба таза. Анын үстүнө кыргызда сөз бар, аккан арыктан суу агат деген, туура. Мына азыркыга чейин этеги кур эмес. Анын үстүнө биз мейли балабы, мейли кызбы төрөлгөндөн баштап эле Кудайдан тилек кыла баштайбыз. Айланайын Кудай, ушу балам ырчы чыга көр, ушу кызым ырчы чыга көр. Кудай Таала ушулардын үнү менен кошуп өң бере көр, түс бере көр деп тилейбиз. Себеби сахнага чыгып ырдаган кишиде сөзсүз түрдө өң түс керек. Мына чекестен эле айтайын, Шахра Талипова, 3 теректин 3 кызы. Роза Аманова, Гүлнур Сатылганова. Карачы, кандай сонун кыздар, Жигиттери Бек Борбиев, Майрамбек Осмонов, Сыймык Бейшекеев, Муктар Атаналиев. Кандай сонун сулуу кыздар, сулуу жигиттер. Эми ырдабагандан кийин андай деле өңдүн кереги жоктору барбыз. Мен Жаныбек Алыкулов, Жусуп Толтоев. Кара биз кандай шартка ылайыкташып жаралабыз. Жалаң ырдагандарыбыздын баары сулуу кыздар, сулуу жигиттер, ал эми сатирага жакындарыбыз эптеп-септеп эле. Мен айттым Жамбылды, Жамбыл өңгө кеп кылса дагы сен кеп кылба дедим. Эгерде Жамбылдыкындай өңүм болгондо мен сахнага эмес, вообще көчөгө чыкпайт элем. Чүмкөн жатып алмакмын. Барысынан кызыгы кече күнү жанымда чечинип жатып атат эле, карасам бутунда шуру жүрөт. Жамбыл алдыгың эмне? Десем, көзмөн чок деп атпайбы, карачы. Ушу Жамбылга көз тиет экен да. Кайсы Кудай урган көз тиет, мен билбейм буга. Өткөндө ноокатка гастролго барып калып, атасынын үйүндө конокто туруп, мен Аяш энемден сурадым. Аяш эне, мени кечирип коюңуз. Ушу Жамбылды кичинекейинде коркпой кантип эмиздиңиз дедим. Десем, Жамбыл бешикте эле жатчу эле бетин ачып карабапмын деди. Азыр бирдеме десе эле асылганы сразу эле менин бетиме кирет. Табактай, чарадай, бир балекет дагы. Жанагы борончунун айтымына караганда менин бетиме картошка айдаса болотмуш. Күмөндөрдүн айтымына караганда мен сахнада жай басат экенмин. Катуу бассам бетим титиреп кететмиш. Күмөндөр айтат, Абдылда дейт, бетин аябай сыйлайт дейт. Туура, мен бетимди сыйлайм. Себеби кыргыз бекер айтпайт, бет керек деп айтат кыргыз, туурабы? Урушуп кетсе, бетиң барбы деп айтат. Уяттуу бирдеме болуп кетсе, бетим дейт. Ошон үчүн мен бетимди сыйлайм. Сыйлап келгем, дагы эле сыйлайм. Күмөндөрдүн айтымына караганда биринчи үйгө менин бетим киретмиш. Анан жарым сааттан кийин анан калганым келетмиш. Туура, үйгө биринчи бет кирет, туурабы? А эмнеге үйгө биринчи бет кирет? Себеби бетте көз жайгашкан, мурун жайгашкан, ооз жайгашкан. Бет биринчи кирет, көз көрөт, ооз салам айтат. Ошон үчүн биринчи бет кирет. Мен али көрө элекмин аркасы менен минтип келген кишилер. Эгерде күмөндөр айтмакчы, мындай кылып кире турган болсок, анда пускай биринчи киргендер салам айтсын. Мен эстетип көргүлө. Биринчи кирсе, салам айтса, балким үйдө толтура киши отурат.
Алардын баары катарынан алик алып отурса, ошол үйгө отуруп болобу? Азыр ар кимиси өзүнүн шериктерин, жакындарын чогултуп алып концерт берип аткан кезеге өзгөчө артисттер. Жакында бир концерт болгон атат. Сакадай бойлору саралтын. Буга Борончу Кудайбергенов, Кубик Калыков, биздин Дөөлөт Мадымаев, Асел Турдалиева, мына ушуга окшогондор. Буларды көрдүк дагы, биз да жакында өзүбүздүн концертибизди берген атабыз. Мен, Жаныбек Алыкулов, Токон Эшбаев, Алтынбек Сапаралиев, Расул Маматкулов, Гүлнара Тойгонбаева. Бул концерттин аты Беттир деп аталмакчы. Мына ушу мен атын атаган артисттердин бардыгы беттүү артисттер. Бет бардык жерде керек, бет жатканда керек, көчөдө керек, дегеле каерде болбосо бирөөнү күнөөлөгөндө керек, бирөөгө сүйүнгөндө керек. Мен ошон үчүн мени канчалык жамандап айтса дагы ушу бетим менен туруп алдыңыздарга Куудул Борончу Кудайбергеновду чакырмакчымын. Борончу Кудайбергенов. Мен эмнеге ушу рахмат. Мен эмнеге Борончуну өзүм айтып бияка сиздерге чыгарып коюп атам. Мен айтпасам деле сиздер Борончуну билесиздер. Бир гана нерсе, өткөндө бир концертте дворец толтура эл тиги аркада отургандардан бирөөсү Борончуко сахнада жаңы эле бир интермедия ойноп, тияка кирип кетсек, аркасынан бирөө чуркап келиптир дагы, тияктан менден сурап атат. Абдулда, жана сен сахнада жетелеп жүргөн эмне деп. Бул Борончу Кудайбергенов, бул деле адам.